арасында 27 жаштагы мушкер 77 килограмм салмактагы Рахманберди уулу Төлөгөн бар. Ал 10 жылдан бери спортто Мухаммед Умар клубунда машыгат. Аралаш спорттун түрү боюнча дүйнөлүк мелдеште ушуну менен экинчи ирет коло медалдын ээси болду. Эртең менен кеч 2 тренировка болот. Турнирлерге даярдыктар башталганда 2 шилина тренировка болот. Катуу аракеттендим. Былтыр да 2016 жылда 3 болуп калган элем. Быйыл дагы ошо катуу аракеттендим, бирок буйрук Аллахтын жазганы ушул экен. 3 болуп калдым. Кудай кааласа кийинки жылы аракеттенип дагы ишеничиңизди толук актайбыз буюрса. Натыйжада Кыргызстан командалык эсепте Россия жана Казакстандан кийинки 3-чү орунду ээледи. Жалпы капчыкка 5 медаль топтолгон. Жеңүүчүлөрдүн ысымын атай кетсек, Анарбай уулу Азамат, Кудайберди уулу Олжобай, Рахманберди уулу Төлөгөн, Осман Абдулазизов, Туратбек уулу Кубанычбек. Кыргызстандын Аралаш мушташ жана панкратион боюнча федерациясынын президенти Улукбек Өмүрзаков мушкерлер даярдыгынын эң жакшы экенин көрсөтө алганын, болгону очколук эсеп менен гана алдырып коюшканын белгиледи. Кыргызстандык мушкерлердин чеберчилигине эл аралык кадыр барктуу спортчулар жана машыктыруучулар, калыстар да жогорку баасын берген. Баш судья Виктор Корнеевдин жакшы сөзү мени аябай сүйүндүрдү. Билесиздер, Азия континентинде күчтүү команда бул Кыргызстан, Европада Россия, ошон үчүн силерди экинчи же үчүнчү мелдешиңерде силердин балдарыңар ошо Россия менен беттешет деди. Ошо жеребьевкада кичине мындай мени кичине кыжаат кылды. Себеби жеребьевкада ошо экинчи, үчүнчү мелдештерде биздин балдарыбыз ошо Россиянын командасы менен жолугушуп, мындайча биздин балдардын баардыгы ошо Россиядан утулуп калды. Башка биз мамлекеттен утулган жокпуз. Ана утулганда да мындай деңгээл аябай жакшы өттү. Раундтар менен, экстра раундтар менен аябай жакшы өздөрүн көрсөтө алышты. Аралаш мушташ боюнча Кыргыз Республикасында алгачкы чемпионат 2015 жылы өткөрүлгөн. Жылдан жылга жаштар арасында бул спорттун түрүнө машыгууну каалагандардын саны артып жатат. Ал гана эмес, Россиядагы эмгек мигранттарынын арасында да кызыгуу күч. Андыктан федерация Россиянын бир катар шаарларына өз өкүлчүлүктөрүн ачкан. 2016 жылы ушу Алтай Россияга барып, Москвада өзүнчө биздин федерация представительствосун ачканбыз. Булан Кошматов деген балабыз жетектейт. Кыргызстан атынан дайыма ушул Россияда турнирге салып атат. Ана Сибирский округга ошо Меңдибаев Акыл деген баланы Сибирский округга представитель шайлап келгенбиз. Алар ушу биздин атыбыздан эле, ушу ММА биздин федерациянын атынан эле, ушу федерациянын мүчөсү катары. Ал жакта балдарга жакшы келип көрсөтүп, себеби быйыл ачык эл аралык турнир болгондо биздин Кыргызстан ушу Москвадагы командада балдар аябай жакшы ийгиликтеп, жалпы командалык экинчи орун алып келишти. Панкратион боюнча. Өспүрүмдөр арасында ММА'де болгондо 3-чү орун алып келди. Ошо бул жактан Кыргызстандан барган жок. Ал балдар баары ушу Россиядагы биздин ушу кыргыз жарандардын спорт клубтарынан тандалып алып барып катышып келишти. Спорттун аралаш мушташ боюнча Азия чемпионаттыгын өткөрүү үчүн Конгресске Кытай, Өзбекстан сунуш берген. Ал эми дүйнөлүк мелдешти өткөзүү үчүн Россия, Мексика жана Беларусь суранып арыз жазган. Биринчи радио Назира Молдокулова. Кадырман угармандар, ушуну менен Кыргызстан маалымат алдоо программасынын түшкү чыгарылышы соңуна чыкты. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова болдум. Биздин чыгарылыштагы маалыматтар менен КТРК KG сайтындагы биринчи радионун бөлүмүнөн кирип таанышсаңыздар болот. Жергиликтүү жана чет элдик көрүнүктүү саясатчылар, ишкерлер, экономисттер, коомдук ишмерлер, жазуучулар, маданият жана спорт чеберлерин биринчи радионун түз эфиринен уга аласыздар. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалалабад FM 104.7, Нарын FM 105, Ысыкөлдө FM 102.4. Электрондук дарек биринчи радио КТРК KG. Күн сайын бакчадан же мектептен келген президентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, сиздердин назарыңыздарда Гений программасы. Адаттагыдай эле уктурууну мен Асылбек Жонобек алып бардымын. Режиссер пультта Максат Мамралиев. Биздин берүү Роза Отунбаеванын Демилге Сыйлар аралык коомдук фонду менен биринчи радионун биргелешкен долбоорунун негизинде ого чыгууда. Биз бүгүн менталдык арифметиканын балдардын өнүгүшүнө тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бул теманы талкуулоо үчүн биз студияга Кыргыз Билим берүү академиясынын вице-президенти Токтомамбетов Алмаз жана ушул менталдык арифметика боюнча тренер,
балыкчы шаарындагы номер 4 мектептин мугалими Чорбек кызы Бактыгүл эжекеге чакырдык. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин эфирибиз, радио эфирибиз түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде сиздерде суроолор, сунуштар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин студиянын телефон номерлары 29 21 90 65 66 04. Алгач Алмаз мырза, суроо сизге болсун. Ушул менталдык арифметика мына Кыргызстанда бүгүн абдан кеңири жайылып атат да. Кээ бир учурларда мисалы үчүн бир айрым ата-энелер мод үчүн дагы балдарын бере баштады. Ошондуктан айтсаңыз, ушул Илимпоз катарында, ушул Кыргыз билим берүү академиясынын Илимпозу вице-президенти катарында сиз мындай сиздердин мекеме тарабынан же болбосо сиз тарабынан мындай илимиликтөө жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Мунун кандай бир мааниси, кандай бир жакшы жактары, илимий бир таянычы кандай? Рахмат, мен бул суроого кичине кененирээк жооп берсем деп турам. Анткени бүгүнкү күндө коомго кандай жаштар керек деген суроодон баштагым келип турат да. Бүгүнкү күндө коомго мындай бир өз алдынча билим алуу жөндөмүнө ээ, чыгармачыл, ой жүгүртүүсү күчтүү, логикасы өнүккөн, ички дараметин ача алуу жөндөмүнө ээ балдар керек да. Мына ушул багытта биз жанагы методикаларды талдап көрөбүз да. Анан менталдык арифметиканы ошол багытта талдап көргөндө эмне артыкчылыгы бар дегенге келсек, дүйнөдө көптөгөн методикалар бар. Ошонун içинен жалгыз методика ошол менталдык математика. Мында мээнин 2,5 шары бир мезгилде катар иштейт. Бул өтө өзгөчө феноменалдуу көрүнүш да. Анан экинчиси бул менталдык арифметикага аралашкан балдардын анализ кылсак, бул элестетүүсү, ой жүгүртүүсү образдуу болуп, анан күчтүү да болот да. Ошон үчүн жанагы кээ бир ата-энелер көрүп калып атса керек, олимпиадаларды көрсөтүп калып атат телевиденияден дагы. Цифраларды ушунчалык эле көп сандарды кайра айтып атса деле, бир мезгилде эле балдар ошонун жыйынтыгын чыгарып коет да. Кайра алуу, кемитүү, бөлүү, көбөйтүү деген цифралар. Бул жанагы образдуу ой жүгүртүүнүн күчтүүлүгү болуп атат да. Анан тездик, ыкчамдык, бүгүнкү күндө ушундай тез чечим кабыл алаткан, тез ойлонгон балдар да бизге керектүү болуп атат. Анан стандарттуу эмес ой жүгүртүү дагы бир жерде бар. Анан чыгармачылык, интеллектуалдык жөндөмдөр, ошол эле учурда дене, бул колдордун манжалары, көрүү сезимдер, угуу сезимдер баары бир мезгилде иштеп атат да. Бул ошолорду бала өзү көзөмөлдөп, анан бир ишке берилгенде бүтүл дитин коюп, көңүлүн топтой ала турган касиеттерге. Ушул жагы менен менталдык арифметика демек абдан мыкты экен. Демек менталдык арифметика бүгүнкү күндө балдардын жанагы гана математикалык эсептерди чыгаруу эмес, жалпы өнүгүшүнө да таасирин тийгизет экен да, туурабы? Ооба, бул баланын жалпы эле мындай адам катары калыптанышына, деги ички дараметин, болгон потенциалын ачканга жатат. Ошон үчүн жана менталдык арифметиканы коюп аткан жерлерде борбор ачып аткандарда, алар менталдык арифметикада эмес, көпчүлүгү үчүндө баланын дараметин ачуу борбору дешет да. Ар тараптан карашат. Бул эле менталдык эле эмес, ошонун көркөм өнөр жагын, музыкасын, жана шахматты да коюшуп, ошондой бир комплекстүү алып кетип атышат. Анан бул мезгилге чейин биз да ушул бул теманы да бир жолу көтөргөнбүз. Анан Бактыгүл эже, сиздин ушул практик катарында, мугалим катарында ушул балыкчыдан атайын биздин радио эфирге келгениңизге терең ыраазычылык билдирем. Анан Бактыгүл эже, айтсаңыз, ушул менталдык арифметика, сиз практик мугалимсиз и ошол мезгилде тренер катары иштеп атасыз да. Кандай бир өзгөрүүлөрдү байкап атасыз? Менталдык арифметика бул ага айткандай эле, бул ылдам ооз-эки эсептөө болуп эсептелинет. Адегенде балдар менталдык арифметиканы үйрөнүүдө абакуста таштардын жардамы менен эсептеп башташат. Бара-бара абакуста ылдам иштөөгө үйрөнүшөт. Анан абакуста ылдам иштеп калгандан кийин аны элестетип, анан ооз-эки тез иштөөгө үйрөнүшөт да. Анан бул мезгилде баланын мээсинин маңдайкы бөлүгү иштеп турат. Балдар канчалык көп элестетип машыккан сайын мээсиндеги нейрондук байланыштар активдүү иштейт. Мындай иштөө баланын көңүл буруу, ага айтып кеткендей, көңүл бурууга концентрациясын, тартибин, угуусун жакшыртуу менен алардын эс тутумун эң жогорку деңгээлге чейин өстүрө алат. Биз фотографический память деп коебуз го. Албетте. Балдар саналуу эле минут секундада көргөндөрүн эч кыйынчылыксыз эле бат эске тутуп кала алат. Бактыгүл эже, вот мына сиз мына абакус деп кеттиңиз. Ошол менталдык арифметика соробан деген түшүнүк бар экен Японияда. Абакус көбүрөөк Кытайда көбүрөөк колдонулат. Албетте биздин мындай менталдык арифметика жөнүндө мындай кабары жок угармандарыбыз билбейт болушу мүмкүн. Ошон абакус деген нерсени, соробан деген нерселерди түшүндүрүп кетсеңиз. Бул орустарда счет деп айтылып жүрөт. Илгерки биз бала кезде дүкөндөрдө колдонуп, бухгалтерлер дүкөндөрдө колдонгон. 10 таш салынган ошол счет. Анан абакус менен сарабандын атынан эле айырмасы бар. Өздөрүнүн айырмасы жок. Ал тургай кээ бир жерде суан пуан деп айтылат экен. Негизи бул менталдык арифметиканын
өзүнүн ошол келип чыгышы Азияда болуп атат дагы, анан кийин Кытайда биринчи келип чыккан же Японияда биринчи келип чыккан деп антип айтылбайт. Деги эле Азияда эле келип чыккан. Негизи өзү Кытайда көбүрөөк деп айтылып жүрөт, Анан, Илимей булактарда. Анан ушул 16-17 жылдан баштап Жапонияда керек болсо мындай кеңири жайыла баштаган экен. Анан Алмаз мырза, бүгүнкү күндө мына азыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө мындай бир эле мезгилде Жапонияда мектептеринде милдеттүү сабак катарында мындай кириптир да, окутула баштаптыр да. Анан сиз мындай ушул билим берүү академиясынын кызматкери катарында мындай жакшы чечмелеп кеттиңиз. Мына бүгүнкү күндөгү балдар бизге кандай балдар керек? Демек ошол болжолдуу биздин бүгүнкү күндө билим берүү стандартында айтылып аткан талаптарга жооп бере тургандай жанагындай бир сапаттарды, балдардагы сапаттарды атап өттүңүз да. Анан акырында сиздердин мисалы үчүн баягы билим берүү академиясында мындай талкуу болду. Балким айрым мектептерде факультатив катарында азыр киргизип бара-бара мектептерде өзгөчө өзүңүз билесиз, мисалы үчүн Кыргызстанда математика бул эң көп коом тарабынан, балдар тарабынан коркулган предмет да. Математиканы биз абдан бир чети балким адистердин мындай кесиптик сапатынан болсо керек. Экинчиден, математикадан коркобуз да, чындыгын айтканда. Мисалы үчүн класстарда бир 2-3 эле бала математиканы мыкты чыгарып кол көтөрбөсө, калган бир 80-90% чейини башын жерге салып отурган мисыр бар да. Ушул методика менен математиканы биз жандандыра алабызбы? Кыргызстанда бир кызык окуучулар тарабынан, коом тарабынан кызыгууну жандандыра алабызбы деген элебиз. Бул маселеге Кыргыз билим берүү академиясындагы кызыгуу менен атайын тапшырма берилген. Ушун негиздөө боюнча кандай жакшылыктар бар, кандай коркунуч болушу мүмкүн деген. Андан сырткары биздин билим берүү жана илим министрибиз Кудайбердиева Гүлмира Каримовна жеке өзү кызыгып 2-3 жолу биз талкуу уюштурдук. Ушуну мектептерге киргизсек болот деген. Азыр 10 пилоттук мектеп болуп атат, ошону киргизүү жөнүндө сөз болуп атат. Бирок буну анализдеп көрүп мындай жыйынтыкка келип атабыз да. Муну массалык түрдө киргизүү өзүн кайра деградация кылып коюшу мүмкүн да. Кээ бир баягы сиз айткандай математикага кызыкпаган балдар күчкө келип калышы мүмкүн. Буну киргизип атканда биз азырынча баягы массалык түрдө эмес, кызыккан балдарга гана беришибиз керек. Анткени күчкө салып зордуктап киргизүү бул методиканын баягы аксатат, тескери таасир этет, тескери маалымат берип коет. Ошон үчүн биринчи биздин талабыбыз сөзсүз түрдө кызыгуу менен кетиш керек, экинчиден балдарды мажбурлабаш керек. Ошол эле мезгилде мына Кыргызстанда мындай өзгөчө мен байкап аттым, мына ушул жанагы эле академия роста деп атат. Андан тышкары мындай жеке мектептерде дээрлик массалык түрдө мындай алардын бир фишкасы болуп атат да. Жеке мектептерде колдонулуп атат көпчүлүк учурда. Туурабы? Алар академия росталар атайын топ түзүп алышат да. Ошол жеке мектептерде деле ошондой класстар түзүп алышат. Мынакей Бактыгүл эжекебиз да ошондой өзүнчө класс алып иштетип атат. Экинчи жыл болуп калды деп атпайбы. Бизде Кыргызстанда аябай менталдык арифметика аябай катуу кетти, өнүгүп. Мисалы үчүн учурда өнүгүү академиясы деген 3-чү жолу олимпиадасын өткөрдү. Анан Россиянын Smart Kids деген борбору бар, Кыргызстанда Россиянын борбору. Бул дагы иштейт. Анан ИСМА Кыргызстан менталдык мектеби деген өзүнчө бир тармак бар. Анан менталдык арифметиканын Ямай эл аралык ассоциациясы деген, Менар эл аралык мектеби деген бар. Бул Түркияга менен иштешет да. Мега менталдык арифметика мектеби деген бар. Мына Илбирс менталдык арифметика борбору деген дагы кетти. Андан сырткары биз Шенмо Кыргызстан деген уюм, ошол Кытай менен кызматташып иштешип атабыз. Ал Шенмонун артыкчылыгы эми бул тарыхына кайрыла турган болсок 5000 жылдык тарыхы бар менталдык арифметика негизи Кытайдан башталган да. Ошол азыр дагы Кытайда абдан күчтүү өнүккөн. Жана Шенмо менен кызматташып калганбыз. Биз Кытайда Шенмо деген уюм бар. Ал көп жылдык тарыхы бар. Анан 6 миллиондон ашык баласы бар. 40ка жакын өлкөдө өзүнүн өкүлчүлүгү бар, чоң уюм. Ошол уюм бизге мындай жардам берип, демек Шенмонун филиалы катарында иштешип аткан турат. Шенмо Кыргызстан деп иштешип атабыз. Биздин артыкчылыгыбыз ошондой. Биринчиден алар түз келип окутуп кетип атышат мугалимдерди. Кээ бир жерлерде мындай ортомчу менен же интернеттен окуйт. Интернеттен окууга бул такыр мүмкүн эмес да. Экинчиден бизге ал жолго салынып калган окуу куралдарын, китептерин бизге алар алып келип берип атышат. Жана аны которгонго да уруксат берип атышат да. Абдан жакшы. Анан дагы бир маанилүү жагдай, биз ушул сөз кылган мезгилде көпчүлүк учур ушул борбордук мектептерде мына Бишкек шаарында абдан жайылып калды. Өзүңүз абдан көп битген мындай мекемелерди атап өттүңүз. Ушул аймактарда айылдын мектептеринде дагы жандануусу аябай маанилүү да. Анан Бактыгүл айтсаңыз, ушул балыкчыдан тышкары
ушул айылдык мектептерге дагы бул ыкма жайылып атабы? Бул ыкма жайылып атат. Ысык көл областында Тоң районунда бар, Бөкөнбаев, Нарын областында Тогуз Төрө, Актала районунда бар, Жалал Абад областынан Тогуз Төрө районунда бар, алыскы райондордо дагы жайылып, ушул ШНМО эле иштеп атат. Абдан жакшы. Анан дагы бир маанилүү жагдай, Алмаз мырза абдан жакшы өттү. Бул методиканы мындай мактоо менен, анын мындай артыкчылыктарын айтуу менен биз кемчиликтерин да айтышыбыз керек да. Ушул кемчиликтери жөнүндө, жетишкендиктери жөнүндө сиздер мындай талкуулап, минус плюстар мындай талкуулап турасыздарбы? Сөзсүз талкуулап, жолугушуп, сүйлөшүп турабыз. Ар кимибиз негизи бул ошол ШНМО өзүнүн 19 жыл болуптур. 1998 жылы түзүлгөн. Анан 19 жылдык тарыхында ошол 4 этаптан өтүп атат да. Биринчи этабы 1989 жылдан 2002 жылга чейин бул уюм өзү түзүлүп, окуучуларды тартып, программаларын түзүп башташкан. Ал эми экинчи этабында болсо 2002 жылдан 2006 жылга чейин бүт Кытайга жайылган. Андан кийин 3-чү этабында 2006 жылдан 2010 жылга чейин Кытайдагы баардык компаниянын директорлору чогулуп, эң ыңгайлуу балдарга ушундай жеткизсек жакшы болот деген программаны иштеп түшкөн. Бир методду иштеп түзүп, анан ошол метод менен гана азыр жердин баарында тең окутулуп атат. Андан кийин 4-чү этабы ошо 2010 жылдан бери ШНМО бүт дүйнөгө жайылып, азыр ошол дүйнөнүн 40тан ашык мамлекетинде иштеп атат. Абдан жакшы. Урматтуу радио көрөрмандар, биз бүгүнкү күндө ошол менталдык арифметиканын балдардын өнүгүшүнө тийгизген таасири тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерде суроолор, сунуштар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин студиянын телефону 65 66 04 39 21 90. Анан Алмаз мырза, дагы бир маанилүү жагы, өзгөчө мындай азыркы күндө мындай өзгөчө мектеп жашына чейинки ушул балдарга 6 жаш, 5 жаштан баштап башталган учурлар бар. Анан мектеп окуучуларына көбүрөөк таасирдүү болуп атат. Анан мунун бир курактык чектөөлөрү барбы? Мисалы үчүн ошол бой жеткен, 11-классты бүткөн же болбосо университетти бүткөн деле адамдар үйрөнсө болобу? Аларга кандай таасир этиши мүмкүн? Бул курактык чектөө төмөнкү чеги бар да, жогору жагы канча кааласа. Төмөнкү чеги канча жаштан баштап? Төмөнкү чеги көбүнчө 4 жаштан. 4 жаштан баштап. Анткени санаганды үйрөнүш керек. Андан ылдый эле качса болот. Бирок бу жерде биз жанагы жакшы бир суроо болду. Мунун кемчилиги болушу мүмкүнбү деген жерде биз муну абдан карап анализ кылып көрдүк. Мында эгерде биз жанагы балдарды күчкө салып, мажбурлап иштетчү болсок, анда балдар стресс алып калышы мүмкүн да. Мына ошондон абдан этият болуш керек. Эч качан күчкө салып мажбурлабаш керек. Анткени бул менталдык деген сөз, психикалык деген сөз да. Адамдын психологиясы жана мээси, психикасы абдан күчтүү иштеп аткан кез болот. Балдар ошол процесс үчүн да катуу иштейт. Ошон үчүн жанагы билген менталдык арифметика менен алек боло турган кишилер көбүнчө мугалимдер аралаш керек. Кээ бир учурларда биз көрүп калабыз, мугалим эмес, сырттан келип калгандар да бар. Жок. Көпчүлүк коммерциялык багытта да болуп кетип атат, Балдардын психологиясын билген, ошонун жаш өзгөчөлүгүн билген кишилер аралаш керек да. Ошондо балдарга мындай бир боло турган кемчиликтерди алдын алып койсок болот да. Дагы бир абдан жакшы айтып кеттиңиз. Анан дагы бир маанилүү жагдай, бул тилекке каршы айрым ата энелерде бир модалык түшүнүк бар да. Тияктын балдары окуп атыптыр, бул балдар окуп атыптыр деп кандай бир деңгээлде мындай кууп, балдардын кызыкчылыгын, балдардын жаш өзгөчөлүгүн, балдардын каалоосун эске албай калган учурлар болуп калышы мүмкүн да, туурабы? Андай учурларды биз да байкап атабыз. Кээде жанакы кичинекей балдарды алып келгенде, олимпиадага алып келгенде, олимпиадага кызыкпай ыйлап ийген балдар да болду да, көрдүк ошону. Негизи ата энелер, мен жана дагы айтам, кызыгуусу менен гана алып келиш керек. Эми бул балдар өзү бул менталдык арифметика аралашкан балдар өзүнөн өзү кызыгып кетет. Бул андан ары улантып кете беришет да. Анткени башынан киришип алгандан кийин эле алар абакус деп атпайбызбы жанакы. Биз счетко окшош, мен да өзүм деле ойлочумун, счетко окшош эле турат, эмне айырмасы бар экен деп. Бу жерде система бир аз башкачараак. Мына алдында 4 эле турат, үстүндө бир катар турат да. Ошол система менен башкачараак иштешет. Алмаз мырза, сөзүңүзгө каралчы. Азыр биз телефон чалып бар экен, кабылдап коелу. Угуп атабыз. Урматтуу радио көрөрман, сизде? Саламатсыздарбы? Жакшы тема козгодуңуздар. Ушул нерсе боюнча менде көп ой калган да. Жаңы чыккан кезде кызыгып, абдан жагып, анан кийин ушу бала дагы математика бир өнүгүп кетсин деген ой менен каникул учурунда берген элек. Анан кийин канча жаштагы балаңызды бердиңиз, кечирип коюңуз? Ошондо 1-чи класс бүткөн болчу. Жакшы. Анан каникул учурунда бергенде жакшы эле өздөштүрүп баштаганда, анан мектеп окуу башталган кезде ментальный менен тигинин ортосунда аябай эле айырма болуп, бала чайналып калганын байкадым. Мектептеги окутулган математиканын ортосунда, Ошону айтып атам, именно мектептеги окуткан математика менен ментальный арифметиканын ортосунда айырма аябай бар экен да. Анан бала чайналат экен, жана сиздер айткан абдан туура да, чайналат экен.
буну же силер айткандай кызыккандар үчүн эле бериш керек, же болбосо бүт мектепке полный программага киргизиш керек. А мындай болуп окутканда баланын психологиясы чын эле бузулат экен. Ал ооба, же математиканы мектептен өздөштүрбөйт экен, же ментальныйды өздөштүрбөй башы шайланып, айланып калат экен башы. Анан натыйжада балаңызды эмне кылдыңыз? Натыйжада биз баланы алып койдук да. Анан дагы бир нерсе байкадык, бу жерде эме сөздүн ачыгы да эме коммерциялык, силер айткандай коммерциялыкка кызыгып кетип атышат биздикилерчи. Баягы акчасына кызыгып, ошол балдарга сабак берди, ошол акчасына кызыгып кетип атышат. Мисалы үчүн мынча акча, ар кайсыда ар кандай акча дейм, ал ар кимдин өзүнүн иштечи, бирок негизи мектепке бүт киргизмейинчи, жөн эле алдамдар. Таасир болбойт, үзүл алып кеткен болбойт экен. Рахмат. Анда экинчи телефон чалымды кабыл коелу. Урматтуу радио кызмат, сизди угатабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Мен суроом мындай, эң эле кымбат экен го 3000 ай сайын. Бир эле 1 саат окутуш үчүн ошончо алган кымбат эмеспи? Баасы кымбат, жакшы. Ошону сурайын дедим. Рахмат, чоң рахмат. Мына биринчи радио кырман биздин ушул көздөп аткан нерсени айтып атат. Ушул көрдүңүзбү, мисалы үчүн математика мугалими менен менталдык арифметикада окуткан мугалимдин балким макулдашпагандыгынан, же болбосо биздин билим берүү программабыз башка болгондуктан бала чайналып калган үчүн. Алмаз мырза, сизде суроо? Мен ошол суроонун аягынан баштагым келип турат, жанагы бүтүндөй Кыргызстанды өткөрсөк деген. Муну Япония толук эле өтүп калды, аларда проблема жок. Биз азыр өткөнгө даяр эмеспиз. Келечекте мүмкүн өтүп калышыбыз мүмкүн да, бирок азыр биздин мугалимдерибиз да даяр эмес, коомчулук да даяр эмес, балдар деле даяр эмес. Анан экинчи жагынан албетте бул жерде системада жанагы кошуп алуулар системасы бир аз айырмаланат. Такыр эле мисалы бири-бирине тоскоол болот дегенге мен макул болбойт эледим. Ошол мугалим, мисалы ошол баланын мугалими менталдык арифметика жөнүндө түшүнүгү жок болгон үчүн ошондой балким ушул тигил же бул класста балдар барса, ушул математика мугалими менен макулдашып алса, балким биргелешип алып барса дагы таасирдүү болот беле дейм да. Математика мугалими ушуну билсе андай проблема болмок эмес да. Жакшы. Дагы бир телефон чалып алып калдып коелу, кечирип коесуздар. Угатабыз, радио Кырман. Таанышып койсоңуз, Мен жантан бери силерди угуп атып, негизи ушу менталдык арифметика жөнүндө көп угуп жүрөм да. Анан мындай ойго келем да, биздин улуттук деле оюндар бар да, мисалы үчүн тогуз коргоо, бул интеллектуалдык, негизи образное мышлениени дагы өнүктүрөт да. Анан эмне үчүн сырт жактан алып келип өзүбүздүкүн өнүктүрө албайбыз? Ошо билим берүү академиясына суроо берет элем да. Өзүбүздүн улуттук ДНКны ойгото турган ошондой нерселерди алып келсе, балдарыбызга жеңил болмокпу деген ойдомун. Чоң рахмат, абдан актуалдуу суроо экен, абдан жакшы. Бул тогуз коргоол шахмат системасында оюн да. Шахмат менен окшоштуруп салыштырсак болот. Ал эми менталдык арифметика деген бул такыр башка методика. Тогуз коргоолду биз бүгүнкү күндөрдө кружоктордо өзүнчө сунуш кылабыз, бирок жалпы мектептерде ал жок да. Ал кызыккандар болсо ошол кружоктордо катышса болот. Мындай тыюу салуу жок, тескерисинче биз аны колдойбуз, колдоо калабыз. Жалпы программага киргизгенге азырынча эрте. Анан да экинчи суроо өтүп кетти. Мына апабыз эжекебиз өтүп кетти. Бир айга ушул 3000 сом өтө эле кыска. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушул болжолду ушул 2000ден башталып ушул 3000 айланасына чейин да айлык төлөмдөр өтө эле кымбат эмеспи деген суроо. Эми ошол мисалы үчүн балыкчыда сиздер кандай окутасыздар балдар? Биз балыкчыда айына 1000 сомдон. 1000 сомдон, 1000 сомдон. Жумасына канча болот курс? Жумасына негизи өзүбүздүн программа боюнча 2 сааттан өтүш керек болчу, бирок биз 4 сааттан өтүп жүрөбүз. Жакшы. Жумасына 4 сааттан. Демек 1000 сомдон болсо, демек мындай мүмкүнчүлүгү барлар кеңири болот экен. Анан Алмаз мырза, дагы бир маанилүү жагы, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына сиз бактылуу эле айтып кеттиңиз, фотографиялык институтун деп. Биздин балдарыбыз тилекке каршы мындай же оңлоп жакшы өнүгөт, же солдоп жакшы өнүгөт дагы эки менин бир тең шарын мындай бирдей иштете албаган мүмкүнчүлүк бар да. Анан демек бул методиканын негизги өзгөчөлүгү менин эки жарым шарым бирдей өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Бир учурда. Өзгөчө бул бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болсо керек. Анан ошол эле мезгилде мына биздин радио кырманда берип кетти. Бүгүнкү күндө мындай шахматтын да кайра жанданып аткандыгы дагы болушу мүмкүн. Ушул шахмат сыяктуу, тогуз торголдор сыяктуу оюндар менен бир байланышы болушу мүмкүнбү бул оюндар? Албетте байланышы бар. Ошон үчүн биз кийинки кезде мындай талкуулап атабыз да, аймактарда борборлорду ачканда бир эле менталдык арифметика деп эстен жана баланын дараметин арттыруу борбору деп коюп туруп, ошон ичинде шахмат да болуш керек, ошон ичинде тогуз коргоол да болуш керек. Анткени булар дагы өнүктүрөт. Ошол эле учурда баланын ораторлук, сүйлөө, чечендигин дагы, анын музыкага болгон жөндөмүн дагы, же болбосо жанакы сүрөт тартуу жөндөмүн дагы, балада кандай ишик бар болсо ошонун баарын ар тараптуу өнүктүрө тургандай аракет кылып кетүү. Бул Кытайда азыр башында менталдыктар ачылса, азыр ошондой багытта кетип атат да.
Биз негизи келечекте ушундай идеология менен иштешибиз керек. Абдан жакшы. Анан сизге практик мугалим катарында Бактыгүл эже, анан мындай мына сиз мектепте да иштеп атасыз, анан тренер катарында иштеп атасыз да. Анан ошол менталдык арифметика курсуна барган балдар менен барбаган балдардын ортосундагы бир айырмачылыктарды, өзгөчөлүктөрдү айтып кетесизби? Жана биринчи угарманда суроо бербедиби? Мектепте математикада башкача өтүлөт экен, анан менталдык арифметикада башкача өтүлөт депчи. Мен биринчи класстын балдарын окуттум былтыр. Анан балдарга түшүндүрүп айттым. Силер математикада өтүп атканда муну мамыча түрүндө жазып алып башкача эсептейсиңер. Силер ал жолду да үйрөнүшүңөр керек. Ал эми абакус менен мындай иштегенде үйрөнүшүңөр керек деп. Азыр экинчи класстын балдары алар көбөйтүү менен иштеп атышат. Көбөйтүүдө бизде математикада билесиңер да, биз оң жагынан баштап иштеп баштайбыз. Ал эми менталдык арифметикада болсо сол жактан баштап иштеп баштайбыз. Чоң санынан баштапчы, бир дегенден баштабайбыз да. Анан аны дагы айтып атам. Анан мугалимине да айтып атам. Мен менталдык математикада мен моундай кылып үйрөтөм. Анан кийин балдар ошого келгенде силер менталдыктан ошондой үйрөнгөнсүңөр. Азыр эми башкача да жолун үйрөнөсүңөр, математикалык жолун деп, ошондой кылып ага да кичине басым жасап койгула деп. Анан балдарга да ошондой деп айтып атам да. Анан ошол балдарды чыдаштырбайбы? Жок, азырынча ошол окуткан мугалим деле менталдык арифметикага келип аткан балдар башка балдардан көрөөк билимдери математикадан аябай жакшы болуп аткандыгын айтат да. Анан бирок менталдык математиканы окуганда сөзсүз эле ошол математикадан эмес, башка предметтерден деле билимдери сөзсүз алдыга жылыш болуш керек. Мен бир кошумча айткым келип атат. Жанакы математикадан маселени чыгарганда деле бир нече жол менен чыгарган баланын ой жүгүртүүсү, логикасы башкача болот да. Ал чыгармачылыгы да башкача болот. Ошондой биз ошого үгүттөйбүз. Бул жерде дагы жана математиканы өздөштүрүүнүн эки башка ыкмасы болот да. Азыр Бактыгүл эжекебиз айтып кеткендей, ошону билген мугалим болсо бир да проблема жок. Биз менталдык арифметиканы билбей туруп, анан баягы аны билбеген мугалимдер аны мындай жокко чыгарат да, танат. Андай болбош керек. Мына мен айткандай, анан бала чайналат да. Эгерде ошол жанакы математикага бергендер мугалимдерин билсе, тиги мугалим экөөнү байланыштырса, же болбосо ошол менталдык арифметиканы билген мугалимден математиканы окуса, жөнөкөй математика, ал жерде проблема болбойт. Анан бир дагы бир кошумча айтайын деп атам. Мен бир кызыгып буга Японияда 1946-жылы Сараван мектеби менен биздин электр эсептегич машиналардын EVM деп айтпадык беле, калькулятордун башталышы ошо. EVMдин операторлордун ортосунда 5 пункт боюнча эмелдешип жүрүптүр да. Ошонун 4-өнү Сараван мектеби уткан. Бирөөнү гана EVMдин операторлору ошол техника менен отуруп туткан ошондо дагы. Калган 4-өнүн ал жанакы тез кошуу, алуу, бөлүү, анан ошол операцияларга чыккан комбинацияларда тигил EVMден жеңип калышкан. Демек, муну менен тыйнак чыгарсак болот. Демек, адам ойлоп тапкан машина менен адамдын мээси, адамдын өзүнүн ичиндеги машинасы абдан күчтүү деп чыгарсак болот экен да. Мээнин мүмкүнчүлүктөрү абдан кеңири деген өтө эле кеңири. Мен дагы кошумчалап койсом болобу? Азыр биз айтып атпайбызбы, ошо Японияда бул милдеттүү түрдө мектеп программасына киргизилген депчи. Ал эми Кытайда милдеттүү түрдө мектеп программасына киргизилген эмес. Бирок ата-энелер ар бири баласын сөзсүз түрдө өздөрү эле каалап бала бакчасынан эле окутушат экен. Алар биринчи класска келгенде Кытайдын балдары 3 орунду санга чейин алганды кошконду билип тургандан келишет экен. Андан кийин муну окугандын балким ушунун таасириненби, мисалы үчүн баарыбыз тең эле билебиз, дүйнөлүк эл аралык математика олимпиадасы деген бар. Ошол олимпиаданын мен акыркы 10 жылын карап көрсөм, 6 жылкысын кытайлар биринчи орунду алышыптыр. 3 жылында экинчи орунду алышыптыр. Анан 1 жылында 3-чү орун болуп калышыптыр. Бир дагы орундан калбай. Демек, акыркы 6 жылда биринчи орунда келет да? Жок, акыркы 10 жылда карасам, 10 жылдын 6-оонда биринчи орун, 3-өндө экинчи орун, анан 1-өндө биринчи орун болуп атат. Асылбек, бир кыска кошумча, биз жанакы Шемо Кытайдагы Шемо менен кызматташып калганыбызга, ошол Кытайда окуп иштеп жүргөн Нанжин университетинин профессору Нурмина Жамангулова деген кыргыз кызы бар. Ошол кыздын жардамы аркылуу бизге ушундай бир чоң жардам болуп атат да. Бекер окутуп, китептерин бекер берип атат. Абдан жакшы. Демек, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, биздин ошол PISA сыяктуу эл аралык сынактарда мына 2006-2009-жылга катышканда биздин математика мына 100% баланы алсак, алардын 13% гана ошол өзүнүн курагына жараша 15 жаштагы балдар эсеп чыгара алат экендиги аныкталды. Демек, бул бүгүнкү күндө мындай ар кандай ыкмаларды колдонуу менен, Алмаз мырза сиз айтып кеткендей, балдардын ички дараметин толук ачуу, аларды бүгүнкү турмушка даярдоо экен да, туурабы? Эң негизги максат ошол. Биз балдардын болгон мүмкүнчүлүгүн дараметин ачып, жана жаңы коомдо атаандаша ала турган жаштарды тарбиялашыбыз керек да. Буга абдан жардам бере турган методика. Анан абдан жакшы экен, мына сиздер мындай Кытайдын бир мекемеси жардам берип атасыздар, Шемо. Анан дагы бир маанилүү жагдайы муну жеткиликтүү кылуу.
мына шаардагы ата энелерге мына мүмкүнчүлүгү бар экен, балдарына 1-2 баласына мындай акча төлөп окутуп атышат да. Анан муну айылдарда жеткиликтүүлүгү кандай болот? Мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн Алмаз мырза балким сиздердин мындай билим берүү академиясынын бир жардамы менен, министрликтин көмөгү менен балким жанагындай каалаган айылдарга, каалаган мектептерде ошол кесиптик чеберчилигин жогорулатып, анан айылдык мектептерге да киргизүү жагы мындай кызыккандарга албетте каралып атабы? Биз аны пландап атабыз. Анан экинчи жагынан жана Шенмо уюму мугалимдерди бекер окутуп бергенге даяр дагы. Биз азыр региондордон, аймактардан ошо мугалимдерди менен сүйлөшүп атабыз. Каалоочулар көп. Ошолор аркылуу жайылсак болот. Экинчиден эми мамлекет деңгээлде биз маалыматты жайылтууну пландаштырып жатабыз. Албетте. Демек бул боюнча ошол Кыргыз билим берүү академиясындай илимий методикалык оңуздор сунуштарды берет экенсиздер да? Ооба. Абдан жакшы. Анан Бактыгүл эже, балдарда мындай жалпы эле математикада эле эмес, мындай кандай бир өзгөчөлүк байкап атасыз? Мисалы үчүн экинчи жыл биз берип атасыз, сиз муну тренер катарында. Мындай балдардагы бир жүрүм турумунда, ой жүгүртүүсүндө мындай таасир этеби? Сөзсүз эле таасир этет. Биз ошол 1 жыл эле өткөндөн кийин былтыр Шенмо Кыргызстан деп Кыргызстан Бишкекте олимпиада өткөздүк. Ошондон жеңген балдар Кытайга бара турган болушуп, анан визалардан ошол туура эмес болуп барбай калышты. Ошондой мүмкүнчүлүктөр алган сайын ошо балдардын ого көтөр кызыкчылыгы артып атат. Жакшы. Анан акыркы суроодон болсун, Алмаз мырза, биздин убактыбыз аяктап баратат. Ушул бүгүнкү күндө мындай жаандан кийин козгарындай абдан көбөйүп атат, мына өзүңүз санап өттүңүз. Анан ошол менталдык арифметиканы үйрөткөн мектептердин ортосунда кызматташуу, талдоо, талкуу сыяктуу ушундай бир процесстер барбы сиздерде? Мен ошол маселеге да кызыктым. Биз ошолордун байланышып атабыз азыр, бирок алардын ортосунда байланыш жок экен. Ар ким өзү баягы бирөө Казакстандан келген, бирөө Россиядан келген, бирөө Түркиядан келген, ошол жак менен гана байланышат экен да. Өз ара бир ассоциация сыяктуу түзүү азырынча колго алынбаптыр. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз ушул менталдык арифметиканын балдардын өнүгүшүнө тийгизген таасири тууралуу сөз кылдык. Бул программаны талкуулоодо бизге ушул Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти Токтомамбетов Алмаз жана ушул менталдык арифметика боюнча тренер, Балыкчы шаарындагы номер 4 мектептин математика мугалими, математика салагынын мугалими Чоробек кызы Бактыгүлдөр катышты. Режиссер пультта Максат Мамралиев иштеди. Берүүнү мен Асылбек Жодонбеков алып бардым. Кийинки эфирде жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Биринчи радионун жарнама кызматы. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги калктын жана жеке ишкерлердин банктын аманаттарынын сактыгын кепилдейт. Депозиттерди коргоо тутумуна Кыргызстандын бардык коммерциялык банктары кирет. Акчаңызды депозитте, карточкада же банктык эсепте сактасаңыз, эгер банк банкрот болгон учурда тынчсызданбай эле койсоңуз болот. Мамлекеттик агенттик калктын жана ишкерлердин каалаган банкта, каалаган валютадагы аманаттарын пайызы менен кошо 200 000 сомго чейин кайтарып берүүнү кепилдейт. Банктардагы акчаңыздын кепилдигинин негизин жыл сайын көбөйүп турган депозиттерди коргоо фонду түзөт. Эгер кепилденген учур келсе, компенсацияларды төлөө депозиттерди коргоо агенттиги өзү же банк агенттери аркылуу 30 күнгө жетпей ишке ашат. Депозиттерди коргоо агенттиги банктардагы аманатыңыздын сактыгынын көптөн бери операторуңду котороюн дедиң беле, бирок баары билген номериң кармап жатабы? Убакыт келди. О мобилдик оператору жаңы коддорду ачып жатат. 500 501 502 505 507. Өз номериңдин дал өзүндөй копиясын кошууга жетиш. Каалаган О кеңселеринин бирине кел да аны бекер ал. Шашыл, акциянын мөөнөтү 30 октябрга гана чейин. 0500 30 500 чал жана сенин номериң бош экендигин текшер. КРМБ лицензиялары номер 151301, 151448, 160062, 160063. Мой дом – моя крепость. В нем моя семья чувствует уют и безопасность. Но бывают случаи, которые не подвластны мне. Я вовремя побеспокоился об этом. Своевременно застраховав свое жилье, вы защищаете его от стихийных бедствий и пожара. Государственная страховая организация. С нами в надежное будущее. Бишкекте саат 14.